мисалы бир проблеманы, маселени изилдегенде сиздер 20 булактан маалымат алышыңыздар мүмкүн. Анын 10 кишилер болушу мүмкүн. 5 интернеттеги булактар болушу мүмкүн. 5 бир изилдөөлөр болушу мүмкүн. Көбүнчө журналисттер азыр сүйлөгөн, баягы айтып берген кишилерден гана аласыздар дагы ошол менен чектелип каласыздар. А эгерде сиздер мисалы экология боюнча жазып атасыздар, бир 3 же 2 экологдон аласыздар, ошо менен маселени бүттү деп ойлойсуздар да. Эмнеге болбосун, азыр ачык интернет базасында турган Google Академияга кирип, ал жерден акыркы изилдөөлөрдү карап, ошол автордун китебине шилтеме жасап, аны макалаңызга киргизсеңиз эмне үчүн болбойт? Алар мисалы үчүн Кыргызстанды, Борбор Азияны, дүйнөнү же болбосо дүйнөдөгү мөңгүлөр маселесин изилдеген окумуштуу да изилдөөлөр бар да. Акыркы 2 жылда, акыркы 5 жылда деп берсеңиздер, ошол изилдөөлөр чыгат. Прогноздор бар, келечекте эмне болот деген. Анткени ал прогноздорду жергиликтүү окумуштуулар айта албай калышы мүмкүн. Мына ушул сыяктуу изилдөөлөрдү дагы ар түрдүү көз караштарга кайрылып, ар түрдүү булактарга кайрылып, баягы макалаларыңыздарды тереңирээк далилдер менен, аргументтер менен берсеңиздер жакшы.